Бүгүн 15 августта жүк ташуучу унаасы менен Нарын дарыясына түшүп кетип дайынсыз болуп жаткан айдоочуну издөөгө 198 адам тартылды. Бул тууралуу ӨКМдүн маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, өзгөчө кырдаалдар министри Боолбек Кажыкеевдин тапшырмасы менен ӨКМдүн Нарын облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары жетектеген 47 куткаруучу 4 дрону менен, куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунан ыкчам топ 1 дрону менен, Ак Талаа райондук 47 өрт куткаруу бөлүгүнөн 6 куткаруучу, эмден 43 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 64 болуп, жалпы 198 адам издеп жатат. Эске салсак, 13 августта Эки Нарын айылынын Нарын шаары жана башка аймактар менен байланыштырып турган көпүрө кулаган. ГЖ порталынын элдик кабар бөлүмүнө аталган айылдын тургундары Нарын дарыясынан алып өтчү көпүрө кулаганын билдиришкен. Жергиликтүү тургундар көпүрөгө көп жыл болгонун, эскилиги жетип авариялык абалда турганын айтышып, көпүрө мектептин курулушуна арматура жеткизүүгө бара жаткан жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда кулаганын белгилешкен. Алар убагында тургундардын кайрылуусуна карабай жергиликтүү бийлик тарабынан көпүрөнү оңдоо иштери жүргүзүлбөй келгенин айтышкан. Үйү түрттүрүлгөндөр мамлекеттик ипотекадан кезексиз үй алабы. Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Бишкек менен Ошто түрттүрүлүп жаткан үйлөргө токтолгон. Анда ал айдоо жерлерди басып алып, ар кандай курулуштарды салганды токтотууга чакырып, эттеп жерге ээ болуп калайын дегендер бат эле аныкталаарын эскерткен. Айрыкча президент Ошто суу каналынын үстүнө үй салып алгандарга таң калган. Жапаров үйү түрттүрүлө турчу жарандардын башка жакта жашоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, мамлекеттик ипотекадан кезексиз үй бериле турганын айткан. Эй акмак, токтот болду жетишет. Туугандар, акыркы күндөрү баарыбызды шок кылган бирөө окуя катталды. Ошол Акбешим айылынын тургуну өз ата энесин ур токмокко алып, аныс аз келгенсип, алардын үйүн кош өртөп жиберди. Азыр апанын барарга жери жок. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук, жөн гана мелкий хулиганство. Болду, унчукпай калбай, муну менен биз күрөшүбүз керек. Ата энеге кол көтөрүү бул мелкий хулиганство эмес, бул оор кылмыш катары саналыш керек. Жогорку кеңештин депутаттары силерге кайрылам. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка татаалдаштырган мыйзам чыгарып бериңиздер. Болбосо мындай көрүнүштөр улана берет. Бул видеону көрүп жаткан хайдыгер эмес кыргыздын уул кыздарына кайрылам. Четте карап турбай, колдон келишинче ушул видеону репост кылып, таратып беришиңиздерди суранам. Туугандар, биз көп болсок, жогорку кеңештин депутаттары биз талап кылган мыйзамды кабыл алып берет деп мен толук ишенем. Ошондуктан биздин эл уксун Instagram баракчасына катталып, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди ошол жерден калтырыңыз. Биз канчалык көп болсок, бийлик биз менен эсептешет деген үмүттөмүн. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага хайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго.